Артқа жол жоқ. Суға төс. Дарияны аркан аркылуу кесип өтмөк болгон киши сууга кулап кетип 3 күндөн бери изделүүдө. Жетиөз облусунда 34 жаштагы эркек киши дарыяга агып кетти, издөө иштери уланууда. 10 май күнү Жетиөз облусунун Кербулак районундагы Көксүү дарыясында кырсык катталды. Алдын ала маалыматка ылайык эркек киши аркан аркылуу дарыяны кесип өтүүгө аракет кылып жатып, сууга кулап түшкөн. Аны агым алып кеткен. Милиция тарабынан дайынсыз жоголуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, издөө иштери башталган. Издөөгө милиция кызматкерлери, аскерлер, куткаруучулар, жергиликтүү тургундар тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, 11 май күнү эртең менен издөө иштери улантылып, ага 100гө жакын адам, 22 техника, кайыктар, дрондор, спутник байланышы тартылган. Издөө иштери дарыянын эки жээгинде 35 чакырым аралыкта жүргүзүлгөн. Булак Сокол медиа. Артқа жол жоқ. Суға төс. Не болды? Ақпайсың сайғы. Бишкек милициясында тинтүү жүрүүдө. 13 майда Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында тинтүү жүрүп жатат деп билдирди Акпресс агенттигине булактар. Алдын ала маалымат боюнча ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгы тергөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Сүйүнчү, Баткенде 3 кыз төрөлдү. Баткен облусунда 3 кыз төрөлдү. Бул тууралуу Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, 3 Баткен районунун Позадыр айылынын 34 жаштагы тургуну жаракат алып келди. Ымыркайлар 30 апрелде төрөлгөн. Учурда эненин жана ымыркайдын абалы жакшы. Дарыгерлердин көзөмөлүндө. Жергиликтүү жетекчилер 3 кабар алганы Ош облустук төрөт үйүнө барышты. Ымыркайлар үчүн Баткен райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан баалуу бийликтер эне жана наристелер үчүн керектүү буюмдар Суу башы айыл өкмөтү тарабынан 40 000 сом акчалай белек тапшырылды. Кыздарга Муслима, Дариха, Фатима деген ысым ыйгарылганы айтылат маалыматта. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Садыр Жапаровдун бөөктү эркелеткен учуру. 12 майда президент Садыр Жапаров Жалалабаддагы Аспан Резиденс бир турак жай комплексиндеги ипотекалык үйлөрдүн ачкычтарын тапшырды. Ал батир алган жарандын үйүнө кирди. Батир ээси 2 бөлмөлүү үй алганын, буга чейин ижарага алынган батирде жашап келгенин айтты. Батирлер жүргөнгө буга чейин? Точно, буга чейин батирлер жүрдүм. Каякта ушу Жалалабаддын өзүндөбү? Баткенде жүрдүм, Ошто жүрдүм, Жалалабадда 3 жылдан бери Жалалабадда. Бул жакка келип кезекке тургам. Канча комната? 2 комната. 2 комната. Айына канча төлөй турган болот? Айына 25 000 төлөй турган болот. 25 000. Канчасын наем жиле аласың? 15 000. Жарымын өкмөт төлөп берип, жарымын зарплата төлөйт экенсиң. Бул зато жакшы да. Өз үйүң болуп калат. А сен мурда наем жиле алып туруп, квартирага кетипсиң, 10 000 бүттү кетип жатат, туурабы? Мамлекетке да пайдасы жок, сага да пайдасы жок. А бул жерде мына сага пайда тийип атат. Туурабы? Туура. Мамлекетте бул жардамдык болот да, бул чоң жардам. Келин. Канча балам бар? 2 балам бар. 2 балам бар. Жакшы. Эки жагынан заез. Өзү шаарда деле базада жасайт да. Мага да жак. Ырчы Азиз Батыровдун апасы каза болду. Ырчы дастанчы Азиз Батыровдун апасы Сабира Үсөнбай кызы дүйнө салды. Бул тууралуу Ырчы мырза социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Андагы билдирүүлөргө ылайык Ырчынын апасы 12 майда жерге берилген. Супер KG порталынын эмгек жамааты Азиз Батыровдун аза кайгысын тең бөлүшүп, терең кайгыруу менен көңүл айтат. Садыр Жапаров Ташиевтердин үй бүлөсү мунай базасын сатып, төрөт үйүн салып берди.
Сузак районундагы Чокмор айылында эне жана баланы коргоо борбору ачылды. Иш-чарага өлкө башчы Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Маалыматка караганда имарат 570 миллион сомго багланган. Мурда биздин чиновниктер, жеке ишкерлер Кыргызстандан тапкан акчасын чет өлкөлөргө чыгарып кетишип, ошол жактан бизнес ачышып, үй салып, азыр деле Кыргызстанга келе албай жүргөндөрдү билебиз. Ташиевтердин үй бүлөсү өздөрүнүн мунай базасын сатып, акчасына ушул төрөт үйүн салып, мамлекетке өткөрүп берип жатышат, деди өлкө башчы. Биздин блогерлер орусча сүйлөгөндө көп ката кетиришет, дейт блогер Самат. Бул жолу Супер KG порталынын маектөрүндө өзгөчө блогу менен социалдык тармактарда белгилүү болуп жаткан блогер Самат Субанов болмокчу. Ал шоу бизнестеги адамдардын орусча сүйлөгөнүн сындап гана тим болбостон өзүнүн үй бүлөлүк жагдайларын жана сүйүү, баалуулук, тарбия тууралуу ойлорун бөлүшүп келет. Мен өзүм чыгармачылыкка жакын адаммын. Орустардын жакшы сүйлөгөн блогерлери бар. Ошолордун маектерин, подкасттарын көп окучумун. Алардын баарын угуп бүтүп, кыргыз блогерлерине өттүм. Биздин блогерлер орусча сүйлөгөндө көп ката кетиришет, дейт ал. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.